Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmattуу биздин жалпы көрүүчүлөр. Бүгүн кайрадан сабагыбызга сиздер менен чогуу киришмекчибиз. Бүгүн өтүлүүчү тема буга чейинки өткөн идгам эрежесинин уландысы. Буга чейин сиздер менен кунналуу идгам эрежесин өткөнбүз, эсиңиздерде бар. Ал эми бүгүн болсо куннасыз идгам тууралуу болмокчу. Куннасыз идгамда эки тамга бар. Лам жана ро. Лам, ро тамгалары бар. Лам, ро тамгалары катышкан сөздөрдү биз сиздер менен чогуу окуйбуз. Куннасыз идгам деп эмнени айтабыз? Сүкүндүүнүн жана танвин лам, ро тамгаларына жолуккан кезде нунду же танвинди ан, ин, унду лам же болсо нун, лам же ро тамгасынын ичине киргизип дымаксыз, куннасыз окуйбуз. Биринчи сөздү карайбыз. Окуйбуз чогуу. Мәлән лубада же лубадан. Карадык. Танвин лам тамгасына жолукту. Мәлән дебестен ачык эмес, танвиндин бирөөсүн ламдын ичине киргизип окуганда ошол куннасыз идгам болуп калат. Өзү идгам дегенде бир тамганы экинчи бир тамганын ичине киргизип окуу деген го. Карадык. Мә түшүндүрүш үчүн мындай. Куранда да буну көрсөтүп кетет. Танвиндин бирөө окулбай калат. Жазылып тура берет. Мәләл-лубада. Мәләл-лубада. Кирди, чыкты. Биз кунна кылбадык мына. Мәләл дештик ката. Балким мәләл-лубада болду. Сүкүндүүнүн лам тамгасына экинчи мисалда деле ошондой эле. Ан лан тaqula. Ан лан taqula. Карадык. Сүкүндүүнүн лам тамгасына жолукканда нунду ламдын ичине киргизип куннасыз окуйбуз. Кандай? Мына. Нун жазылат, бирок окулбайт. Ал-лан ихва. Ал-лан taqula. Бизге өтө турган негизги нерсе мол. Ал-лан taqula. Же сүкүндүүнүн р тамгасына жолукканда карадык. Мин расулин. Мин расулин. Мин деп ачык окуй албайбыз, анткени сүкүндүүнүн кайсыга жолугуп атат? Р тамгасына жолуккандыгы үчүн нунду р тамгасынын ичине киргизип дымак менен. Мына. Нун жазылса дагы окулбай калат. Мир расулин. Мир расулин. Мына. Мир дештик кунна болчу. Өзү ошентип туруу дагы ыңгайсыз тилгечи. Кирди, киргиздик, өтүп кеттик. Мир расулин. Же фи ишатин радия. Ишатин деп ачык айтпастан танвинди р тамгасынын ичине киргизип дымаксыз окуйбуз. Ишатир киргизгенде мындай болуп калат. Ишатир радия. Вайлун ликулли. Же вайлул ликулли. Вайлул ликулли. Бардыбыз билгенде азан айтканда ашхаду алла илаха иллаллах деген жери бар. Ошол жерде ан ла деп жазылса дагы ал деп окуйбуз, куннасыз идгам болгондугу үчүн. Ашхаду на ан ла. Өзү ушундай жазылат. Бирок эч убакта биз укпадык, ашхаду ан ла эмес, балким ашхаду алла. Нун ламга жолуккандыгы үчүн нунду ламдын ичине киргизип куннасыз окуу. Ашхаду алла илаха. Урматтуу көрөрман, куннасыз идгам дегени кыска жана түшүнүктүү эле сабактардын бирөөсү болуш керек. Дагы бир жолу сиздер менен кайталап кое турган болсок, сүкүндүүнүн же танвин. Сүкүндүүнүн же танвин. Ан, ин, ун айырмасы жок. Лам, ро тамгаларынын бирөөсүнө жолукканда ичине киргизип куннасыз окууну айтабыз. Бир сыра кайталай турган болсок, мәләл-лубада ал-лан тaqula мир расулин фи
عيشة راضية فويل لكل Кунналуу эрежесиндеги 4 тамгага сүкүн нунун жана танвин жолуккан болсо, ошол тамгалардын ичине киргизип, дымак менен окуйбуз деп жогоруда биз өттүк. Бирок эскертүү. Кур'ан-ы Керимде бир 4 сөз бар. Кунналуу идгам эрежеси менен жазылса дагы изхар эрежеси менен ачык даана так окулат. Жазылышы кунналуу идгам эрежеси. Сүкүндүнүн яга, сүкүндүнүн вауга жолугушу мүмкүн. Бирок ваудун же янын ичине киргизбестен ачык даана изхар кылып билдирип окуйбуз. Ал сөздөр төмөнкүлөр. Биринчи сөз дуния сөзү. Ад-дуния. Караңыздар. Сүкүндүнүн я тамгасына жолугуп атат. Сүкүндүнүн яга жолукканда эреже боюнча бул жерде окулуш керек эле. Ад-дуя болуп. Ад-дуя болуп окулуш керек эле. Жок, андай эмес, балким ад-дуния ачык эле. Ад-дуния бул биринчи сөз. Экинчи сөз сүкүндүнүн яга жолугуп атат, карагыла. Бул бунян деген сөз. Эрежеге салып туруп окуй турган болсок, бул болуп калат эле. Буя болупчу. Буя эмес, балким бунянун ачык эле изхар кылып. Бунянун. Үчүнчү сөз сынванун. Нун вауга жолукту. Эреже боюнча сыуанун болуш керек эле. Сыу андай эмес, сүкүндүнүн вауга жолуккандыгы үчүн ачык. Сыуанун. Андан кийин төртүнчү сөз кыйнуанун. Кыйуанун деп окубастан кыйнуанун деп окуйбуз. Мисалы, фил хаяти дуния. Хаяти дуя эмес. Же бунянум марсус. Бун ачык. Өзү буянун болуш керек эле. Бун. А бул жерде кунналуу идгам. Бунянум марсус. Бунянум марсус. 4 сөз бар. Карайбыз. Эстеп калабыз, жакшылап, жаттап алабыз. Балким дептерибиздин бир бурчуна жазып, өзүнчө бир кашанын ичине алып белги коюп коебуз. Ад-дуния, буньян, кыйнуан, сынуан. Ушул 4 сөз Куранда кездешкен болсо, кунналуу идгам эрежеси менен келсе дагы, биз муну кунналуу идгам эрежеси кылбастан куннасыз идгам кылып эле кездешкен болсо, биз бул сөздөрдү изхар кылып, ачык даана так билдирип окуйбуз. Кийинки эфирден сиздер менен көрүшкөнгө чейин, ассаламу алейкум.